Бул жуманын клик берүүсүндө Лондондо иш жүргүзгөн Face Watch аттуу компания коопсуздук камераларын жаңырта турганын билдирди. Жаңы камералар адамдарды бет кап кийип турса да жүзүнөн тааный алат. Аталган компаниянын жаңы системасы адамдарды көзүнөн жана кашынан тааный алат. Ошондой эле андагы алгоритм абдан так болуп, дээрлик бардык камераларга дал келет. Дүйнө жүзү боюнча мамлекеттер кадимки жашоо нугуна түшүүнү көздөп жаткан чакта Нью-Йорктогу бир уюм алардын технологиясы тургундарды спорт аркылуу жашоонун кадимки ыргагына түшүүгө жардам берет деп ишенет. Eagle Hawk аттуу уюм дрон аркылуу стадионго келген коноктордун отурганын көзөмөлдөйт жана ошол эле дрондор отургучтарды хлор чачып тазалап турат. Ал эми бул жабдык коомдук жайларда адамдардын ортосунда социалдык аралык сакталбай жатканын дирилдеген белги берип билдирет. Италиялык стартап компаниясы бул жабдыктарды сатып алгандар тууралуу маалымат чогултаарын жана бул каражатты колго билерик кылып тагынып же бет капка чип кылып киргизип алса болоорун билдирди. Айрым мектептер, клиникалар жана мекемелер бул жабдыктын жардамы менен жумушту кадимкидей баштоого мүмкүн болуп калат деп ишенүүдө. Ихинг аттуу кытайлык астрономиялык уюм жүргүнчүлөрдү дрон менен ташууга багытталган мейманкана кураарын билдирди. Аталган компания жакында эле жүргүнчүлөрдү учкучу жок ташыган дрондорду көрсөтүп мактанган. 8 буттуу жана 2 кыймылдаткычы бар дрондор саатына 130 чакырым ылдамдыкта жүрө алат. Бирок бул дрондордун батареясы азырынча болгону 21 мүнөткө эле жетет.